Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз өз каналыбызда кылмыш жаза укугу боюнча баяндамаларды улантабыз. Бүгүнкү биздин баяныбызда 122-берененин 2-бөлүгүнүн 6-пункту жөнүндө сөз болмок. 6-пунктуда түздөн-түз көп адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирүү менен киши өлтүрүү деп көрсөтүлгөн. Бул кылмыштын объектиси көпчүлүк учурда жалгыз адамдын өмүрү болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде бир нечелеген адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген ыкма менен жасалды дегенди түшүндүрөт. Демек көпчүлүк учурда бул кылмыштын башка киши өлтүрүүдөн айырмачылыгы ошол бир адамды өлтүрүүдө башка адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирген ыкма жол менен жасалган дегенди түшүндүрөт. Практикада көпчүлүк учурларда бул жардыруу менен коштолушу мүмкүн. Мисалга биз көрүп эле жүрөбүз, кандайдыр бир бизнесменди, же бир коомдук саясатчыны, же башка бирөөнү, же спортсмен болобу, же ушундай бир таанымал адамды өлтүрүү үчүн, мисалы, подъездерде, же көчөлөрдө, же машинасына кандайдыр бир жарылуучу заттарды коюп туруп өлтүрүшү мүмкүн. Бирок ар жарылуучу зат ал адамдын гана өмүрүн кыйбастан, ал башка адамдардын дагы өмүрүнө коркунуч келтирүүсү болуп калып атат. Себеби жардыруудан анын жанындагы өтүп жаткан адам каза болушу мүмкүн, же ал адам өмүрүнө, ден соолугуна залал келиши мүмкүн, же дагы башка ушундай бир оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн жардыруу. Же ошол эле подъездде болбосун, башка жерде болбосун, коомдук жайда болбосун, ушундай жардыруу менен өлтүрүү бул түздөн-түз ушул берене менен квалификацияланып тургандыгын айтабыз. Ошол эле мезгилде кандайдыр бир ууландыруу менен, мисалы сууду ууландыруу менен болушу мүмкүн. Же болбосо бир кандайдыр бир курал жарактарды бир эсепсиз эле, же бир мындай эсеби жок эле ар тарапка аткылооду айтышыбыз мүмкүн. Мисалы автоматтык аткылоочу курал жарактар менен эч кимди карабастан эле аткылай берүүсү. Мисалы артынан куруп бара жаткан адамды ар тарапка каратып оң тетире аткылооду айтсак болот. Себеби бир канча адам каза болушу мүмкүн, же бир адамдар залакат алышы мүмкүн. Ууландыруудан деле ошондой болушу мүмкүн. Ал сууду бир эле адам ичиши дагы мүмкүн, бир нече адам ичип анан каза болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле кандайдыр бир чоң нерселерди кыйратуу менен жасалышы мүмкүн. Демек, бир адамды өлтүрүү же кандайдыр бир адамдарды өлтүрүү максатында колдонгон ыкма. Демек, статьянын өзгөчө белгиси ошол өлтүрүүнүн жолу, ыкмасы ушул беренени квалификация кылууга жардам берет. Демек, биз тергөөдө болобу, башкада болобу, ошол ыкманын башка адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келтирген жол менен жасалды дегенди иш материалдарында фактылар менен далилдей алсак, анда ушул беренеге түздөн-түз квалификация кылып, ушул берене менен, ушул берененин 6-пункту менен жоопкерчиликке тартабыз. Демек, эң негизгиси ыкмасы. Ошол жасалган ыкма башкаларга коркунучтуу эле, башкалардын өмүрүнө же ден соолугуна залал алып тийгизиши мүмкүн беле? Ушул эң маанилүү нерсеси. Субъективдүү жагы ошону адам сезе билиши. Ушу мисалы жардыруудан ушул бир эле адам өлбөстөн башка бирөө адамдар дагы жаракат алышын ал билет. Мисалы эми жарылууда бомба койду дейли, бир нерсени жарылуучу затты ыргытты дейли. Ал адам андан башка адамдар да каза болушуна, же ден соолугуна залал келишин толук билип, аңдап сезип турат да, ошол ыкманы колдонуп атканда. Демек, субъективдүү жагы да аңдап билет, сезе билет. Башкалар дагы зыян алышын, же өлүшүн, же жаракат алышын аңдап сезип турат. Субъективдүү жагы да ушуну көрсөтө билишибиз керек. Бул ушул статьяны ушул пункт менен квалификация кылуунун эң негизги белгилери ушул.